пайгамбарыбызга бир араби деп коет, ошо чет жакта жашаган, мындай айтканда айылдык адам да, шаарда жашабаган, тоодо жашаган адамды араби деп коет. Анан алардын баягы сыпаты мындай орой келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип туруп, аркасынан кийин турган кийиминен чоюп тартып туруп, Анас ибн Малик айткандай, ошо кийимди катуу тартканда могу денесине өтүп уже кийимди тага калып калды дейт да. Ушундай оройлук менен тартып туруп, эй Мухаммад деп, могу сахабалар болсо, о Алланын элчиси деп кайрылышат да, эй Мухаммад, Алла тааланын акчасынан, байлыгынан мага бербейсиңби деп. Ушинтип катуу орой сүйлөгөндө пайгамбарыбыз жылмайып туруп, буга немеден баягы мусулмандардын казынасынын акчасынан берип койгула деген да. Анан мындай пайгамбарыбыз аябай кандай корус мамиле кылса да көтөрүп койгон да. Алла таала Куранда ачык айтып, силер үчүн пайгамбарда үлгү бар деп. Биз ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алып ушундай мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Айрыкча мусулмандардын арасында, бүт туугандардын арасында, достордун арасында кичипейил болуп, кечиримдүүлүккө көнүш керек. Кек сактап, душмандык кылып жүрө бергенде эч бир пайда жок. Адам баласы өзү эле ооруга дуушар болот. Анткени бирөөгө катуу таарынып жүрө берсең, башканы да оорутасың, өзүң да ооруп, өзүң кыйналасың да.